Эски доордун акыркы күндөрү десем болот. Анткени биз азыр мына эртеңден баштап коридор жабылып баштайт. Туура айтканда ошол коридордон чыгып баштайбыз. Бул коридордон өткөндөн кийин адам өзү менен жолуккандай болуп атат. Азыр адамдын ичинде коркунучтар бар болсо, өзүнө ишенбестиктер бар болсо, таарынычтар бар болсо, ошол нерселер сыртка чыгыш керек. Бул процесс бир күндүн ичинде процесс болуп аткан жок, көп убакыттан бери болуп атат. Бирок ушул коридордон чыккандан баштап биз элестеткенде бир коридор менен кетип баратып аңга түшкөндөй болуп атабыз да. Бирок ошол аңдан бирөөлөр өйдө көтөрүлөт. Анткени энергиялар, түшүп аткан энергиялар жыргал менен, жеңил менен кабыл болот. Болуп аткан нерселер көзгө көрүнүп, бул күнөөлүү эмес деген нерсе менен каралбай, чыныгы кандай нерсе менен болгон процесс болду, эч кимди күнөөлөбөй туура кабыл алуу болуп турган нерсе болуш керек да. Экинчиси болсо, аңга түшкөндөй баягы ичинде кыжырланган, нааразы болгон, көрө албастык, жек көрүү деген нерселер ылдый тартып, ылдый кетип калышы мүмкүн. Бирок ушул коридордон чыккандан кийин биз түшүп аткан пространство десем болот. Анткени бул баягы чоң деңизге түшкөндөй болуп калабыз. Бирок ошол деңизден ар кимдин өзүнүн ишенген күчүнө жараша, даярдыгына жараша ушундай жардам болот. Анткени баягы илгертен бери айтылып аткан сөз, жогору жактан жардам болот, сураныш керек. Эгер суранбасак, эгер ишенбесек, бул жардам каяктан келет деген нерсе бар. Ошон үчүн азыр мына 8 ноябрдан баштап, ошол ноябрдын аягына чейин биз аябай чоң нерсенин астында турабыз, күтүлүүдө. Көп убакыттан бери мындай сөз болуп атат, 3 күн караңгы түн болот депчи. Ал жагынан мен коркунучтарды айткым да келбейт. Анткени кимге кандай караңгы түн? Анткени кайталанам, коркунучтар болсо, көрө албастыктар болсо, кызганычтар бар болсо, жек көрүүлөр болсо, ал адамга бул күндөр аябай катуу караңгы, коркунуч, караңгыдай болуп көрүнүшү мүмкүн. Ким болсо ошол нерседен тазаланса, коркпой эле тынч, аман эсен жыргал жашоого өтө тургандай убакыт келди. Демек, эчтекеден коркпой, алга жылып, көз караштарды өзгөртүп, өзүбүзгө мамилебизди, өзүбүздүн ичибизде өзүбүзгө мамилени өзгөртүү. Демек, өзүбүзгө өзгөрүүлөр болсо, ошол өзгөрүүлөр башка жака да кетет. Анткени ичибизде эмне болсо, сыртка ошону чыгартабыз. Сен өзүң кандай болсоң, сырткы көз караштар да ошондой болот. Ошон үчүн болуп аткан процесстерди сынабай, бирөөнү жаман көрбөй, сен туура эмес кылдың, же сен туура кылдың деген нерсеге токтобой, ошол болуп аткан нерселерге туура көз караш менен алга жылып кете беришибиз керек.